400 деп жазып қой. Жақсы келді, Да. Так, бияқта 5 адам беріпті жақта. 5 адам, сразу бір столик. Біз алардықына жақшылы алып тұрғанбыз, О, зат ұрдап кетішті, да. Чын эле. Ходы ұрларында санап қойшы қалыңыз. Ладно. Баштадық ба? Қандай бас? Ассалаумалейкум, жақсы. Мықы жоқ қой бияқта, мықы деген конверт. Мен неме бал күн жетішпей қалдым, шашып кеткенмін. Хорошо. Қандайшы? Чынле өже? Сіздер сразу açып отырсыздар конверттерді? Неме, анам берейінші, бұл. Алло? Мықы, мен батирге сатып алушыларды таптым. Бүгін ертең квартираны бошот. Салам достор, МКШ өзгербен улантат. Сіздермен дағы жол амандашып жатқаныңызға қуаныштабыз. Қырғызда жақсы салт бар, егерде 2 жаш үйлөнгөндөн кийин жақын адамдары конокко чакырып отко киргизет. Бүгүн бизде ошондой 2 жаш максат менен Айсулууну отко киргизели деп бираз Мыкка киргизели деп. суроолорубуз менен күйгүзүп өрттөп коелуп атабыз. Анча-мынча. Кош келипсиздер, кандайсыңар? Ассалаумалейкум, кандайсыңар? Жакшы. Привет. Сонун жарашып калат экен жолук. Рахмат. Советский кинолордо. Дочка советского кыргыза. Советского кыргыза. То есть советской Киргизии. Да, дочь советской Киргизии. Той сонун өттү, баары эле аябай мактап атышат, өлө болду депчи. Рахмат. Маркетингдик. Негизи тойгочу жана видеографтар жалдап атарлар, фотограф, видеографтар жалдап эле койсоңор болмок экен да. Мындай эле. Стористердин баарын неме клейт этип койсоңор нормально видео чыгып калат. Бул жалдабагандан кийинкиси көбүнчө эмелерде чакырган жокпуз. Өзлөрү келип алышты, мага окшоп. Биринчи эле суроо, эмне үчүн Жони күйөө жолдош болду деп Адик. Адик суроо өртүрү. Негизинен досторум Кудайга шүгүр көп эле, бардыгына эле бирдей мамиле, жакын досторум дегендей. Балким Жоник менен биргеликте Таиландга барып Жониктин мүнөзү жагат, мага дагы, менин келинчегиме дагы, биздин ушу үй бүлөсүнүн бир жакын досубуздун бири. Мындай айыптан жөнөкөй, ачык, эч кандай эч нерсе мындай таплап айтып салган. Кири жок, жакшы адам да, ошон үчүн Жоникти эле коелу. Жоник көз жүгүрүп айтканда жазаганын жакшы билип, вот ошон үчүн. Тил алчак, Тил алчак. Лёгкий на подъем. Мындай тигинсең жат деген жок. Күт дегенде күт. Отуруп калды. Өзгөрүүлөр болду мындай жашоодо же байкай элексиң азырынча? Кудай буйрса акырындык менен көнүп атабыз, бирок канчалык деле мындай өзгөрүү жашоомдо болду деп деле айта албайм да. Мындай акырындыктан бирок жакшы болгонсуң, жаныңда сүйгөнүң бар. Кечинде мен үйгө кеттим, мамам чакырып атат деп кетип калчу постоянно өзү. От наштасы отуруп эле кетип калат бас. Биринчи кетип калган жок, үйгө кеттим. Алты патидан кийин ошо чарчап мен эсте атпайм, обычно ошо машинама отуруп чарчадым, сен жагын балдарың менен кала берчи деп кетип калчумун. Мында кете албай максат күтөсүң эми деди. Күтүп анан эртеп. Экөөбүз жетелешип алып үйгө кирип, жылуу уктап калдык. Айсулуда өзгөрүү бир гана башында ак жолук пайда болуп калды. Калганы мурункудай эле өкүңөр жетелешип жүрсүңөр, чогуу жүрсүңөр бут жерде кыз жигит катары. Андан ары деле кыз жигитсер да кооп. Жок, ажырашып мында уже аял күйөө болуп калды. Бывший девушкаң бар. Үйлөнгөндөн кийин сен Макс менен билишимче үйдө жалгыз баласың да. Ата энең менен чогуу жашайсың же өзүнчө? Жок, ата энем менен биргеликте жашайбыз. Кудайга шүгүр, мен апам аябай мындай кыргыз салттарына мындай кыргыз салттары менен болуш керек деген адам эмес. Мындай кичине современный, заманбап адам, ошондуктан мен да ар дайым колдоп турат. Мен кандай бир мындай безумный бир нерселерди кылган сайын мындай колдоп турган адам, ошондуктан бул жерден да Айсулууга жакшы, мындай мамилеси. Бүгүн өзү келиниме, балама тамак жасап берейинчи деп, бүгүн бизди узатардын алдында өзү колу менен тамак жасап, биз ох деп даамдуу тамак жасап. Мындай үйдө жок, жолук салынып жүр.
чечип эле койчу, чачың кетип калды деп наоборот ушундай да. Эми А өсүп мен кеткен. наоборот өзүм мындай сыйлап тагынгым келип тагын алып коюп атам. Өзүн мактай кетти. Аяш апабыз аябай эле неме экен, заманбап экен, мындайча айтканда, тойдо да сүйлөшүп калсак, мен Инстаграмда отурам деди, Инстаграм аккаунтун айтып берди. Каттал деди. Катталга азыр мен СММ курсун бир жумада өткөм деди. 1000ден ашып калды, жакында мен реклама ала баштайм деди. Жанара, эртең келем туулган күнүңө, белегиңди ала келем, давай. Карындашымдын туулган күнү, анан бир аз белек алайын десем, акча жагынан тартыш болуп атат. Айлыкта айдын аягында келет дегендей. Азыр мен силерге баланс кейж аркылуу насыя алганды үйрөтөм. Башында кызматтар, андан соң насыялар бөлүмүнө кирип, насыя берүүчү уюмду тандайсыз. Акчанын суммасы 5000 сомдон ашпагандай жана ал акчаны качан кайтарып берериңерди жазасыңар. Бат эле баарын толтуруп, керектүү документтердин сүрөттөрүн жөнөтүп, сиздин насыя жактырылгандан кийин 1 сааттын ичинде электрондук катчыкка акча түшөт. Дагы бир жакшы жагы, бул акчаны кайра төлөөрдө мен эч жакка барбайм, бир гана баланстагы бирдик аркылуу төлөп кое алам. Баланстагы насыяны каалаган нерсеге колдонсоңор болот. Тамак алуу, интернеттин акысын төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө, же болбосо картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Баланс кейжи баары оңой. Мисалы максат аябай эле өзүңдү жакшы карап жүрөсүң, анча-мынча жерден Айсулудан да ашып кетесиң, мындай өзүңдү бетиңди, кебетеңди алып жүргөн жерденчи. Комплимент бияк айтып коеюн, ана. Кебетеңди. Кебетең. Бир айда канча жолу чачыңды алдырасың? Дайыма мындай кырылып тептеги. Лишний бир неме жок го чач. Негизи кичине өсүп кетсе эле жүдө берем мен. Анан чач деген бул өзүнчө бир Чач деген бул башта өсөт. Башта мына. Сен да Моолар бар го ушул чач деп коет. чач деген бул деген товар эмес, тандай турган. Бул деген искусство. Бул чач деген бала эмес, алдай турган. Муну деген аккуратно сүйүп, билип, тыкан алып жүрүш керек да. Мен оюмча. Эми бир айда бир 2-3 жолу барып турабыз. 2-3 жолу. Мен ойлогом көбүрөөк деп бересиң. Жок, ошондор мен чачым кудайга шүгүр жакшы, шашпай, жакшы өсөт. ГВТ жөнүндө сүйлөшпөйбүз? ГВТ. Мисалы кебирөңкү ГВТ, кебирөңкү ГВТ го мындайчы. Жок, келбет да, келбет болот негизи. Келбет. Анан жүз болот, жүзүң сулуу экен дейт. Анан Анан кийин ГВТ деген уже эле оскорбительный. Сен уже жана эле мени оскорбил бир жолу ГВТң депчи. Мына сеники ГВТ да. Ачык керек. Сен көп нерсе. Сеники жүз экен, жүзүң сулуу экен. Баары мейли, кебетемден эмнени өзгөртсө болот, эмне кандай кылсак? Сен биринчиден көзүңдү кичине алыстатыш керек. Мына эки жакка чөйүп коюш керек могу жерлерге. Мына менде болуп калсын. Акыл болуп калган. Ошош менди карабайсың зато кандай дальновидный алам. Капталдарды көрөм. Бүт көрөт, мына көрөтүм Айсулдун күлүп аткан оозун ачып мындайчы. Чачыңды өзгөртүш керек. Мурдуңду. Болду. Бирок бойлор ал эле болуп өсүм дейт. Постоянно мыкшып караганда эметип кетип боор кетет да. Алып коюш керек экен бака боо жерлерди. Кичине аккуратныраак кылып сен. Негизи красавчик элесиң сен. Ушинтип коюп турасың сен. Хотя бы ушинтип. Жатсың деп. Айсул, чынын айтчы, экөөңөр 9 жыл сүйлөштүңөр. Максатты чопага кызганган учурлар болду беле? Албетте болгон. Анткени бул чолпа болгон үчүн эмес, любой эле противоположный пол болсо жанында. Мен в любом случае кыз болгондуктан кызганмакмын. Это мындай нормалдуу эле явление деп ойлойм да. Нормалдуу нерсе. Нормалдуу жүрсөң. Нормальное явление деп ойлойм. Нормалдуу суроолорду берсе, нормалдуу жооп берет. Хорошо. Ошо анан нормалсыз болуп баратса унчукпайлы. Ошо башында ошондой сезимдер болгон. Сезим мени. Ошондой болгон, бирок андан кийин максат мага сүйүүсүн чын эле көрсөтүп, мындай доказывать этти. Анан мен мындай өзүм-өзүм сүйлөшүп, бул иште, анан бул мындай да, тиндей да. Бул иш, бул тиш деп. Түшүнүп, анан көп деле эметпей калдым. Тамашалардан чарчаган жоксуң. Жок. Мындай болбогон. Күлкүмүш эмес тамашалап нормально жагып. Сон эле. Айла жок уже.
Наоборот, бир скучный балага түйіп алсам, Мыхыга окшомой элестет. диванда жатып алып. Келе кеч келе суроолорун берип. Ай сен эметкен жоксуң. Мен ошентип сүйлөйм. Баарын ушинтип. Жок, ушинтип. Жан, мындай кылган деп айтпачы деп айт. Мен баарын Жок, как она есть, мыхын эле турады. Мен дагы максат. Кимдер турасың дагы? Жок, баарыбыз деле. Барлыгы бир эле бет. Баарың артык эле кебете деп кой. Кебете, бүт кебете. На Джонни Оконг точно кебете. Жонни досым, бир нерсе кылалы. Пластикалык операция, бир нерселер чыгып турат. Заман өзгөрүп деген. Күтүп жүрө берсек өтүп кетер кебете менен айт. Макс сыр бол. Эме деген комментарийлер көп болуп Максат өзүн аябай красавчик сөз алды. Герсеген бала экен. Герсеген бала экен. Чын эле ошондой экен жазып калдым. Тойдун темасын улай эле, тойго барганда мен бекер барган жокмун. Кошумча алып бардым. Андан сырткары кыскача бир аз кичинекей репортаж тарта келгем. Ошону көрүп калуу, кичинекей кишиден кичинекей репортаж. Кана? Типа закончили. Токтойм, кичине эмоция берип кой. Көрүп бүтөлү. Там уже экранга полностью кетет. Гүлүп анда кирбейлиби анда, там в конце смешно? Да. Давай. Ой, блин, мен актерский билесиң вообще. Высшая степень демек. Сейчас. Жакшы эфир болуп тур. Шындай постановка. Давай, дагы бир жолу. Не, просто вот так. Типа сон болуп турду, типа жакшы болуп тур, Мындай эле отура бербейм, унутуп койбоймбу? Вот. Ладно, эме деле ой. Жакшы. Давай мен скажу. Давай, ладно, мен күлүп отура берейин. Күлүп отурасың. Давайте, раз. Давай, кет. Жакшы болуп тур. Жакшы репортаж болуп тур, Мыкы. Ты серьезно айттың ғой? Мыкы сен азамат келсің. Мыкы сен чындыгында мыкты турбайсың. Болбойт. Салам достор, биз бүгүн Максат менен Айсулунун үйлөнүү үлпөт тоюна келдик. Азыр элдерге бир аз суроолорубуз бар, ошолорду берип алалы. Андан эмесе кеттик. Максат күйөө жолдош тандап атканда өзү бир аз сулуураак болсун деп сени тандаган турбайбы? Ооба, эң татыктуу, анан сулуураак деп мени тандады. Жок. Сенин фонуңда бир аз сулуураак көрүнөйүн деп сени тандадыбы? Чисто из-за того, что Джониктин бою кичине узунураак, Макс менен примерно стандарт болгон үчүн эле күйөө жолдош болуп кетти. Кайсыл канал? Чуйский водоканал. Силер чоң эле эжелерсиңер, чыккыла. Бүгүнкү тойго 2 билет ойнотулуптур. Ошону сиз утуп ал деген чынбы? Жок. Силер чакырышкан, Сен эмне блогер болуп кеткенсиң? Жок, мен жинди болуп кеткен. Два роскошных постельных белья, которые мы с собой привезли сегодня. О, тетякта силердин журкандан жатты эле. Алып эле камерага айтып койсуңбу? $500 алып келдим бүгүн аялым экөөмдөн. Бүгүнкү тойго канча кошумча алып келдиң? Эми аз эле $500. Кошумча канча алып келдиңер? Лав стори башталдыбы? Анчарды албайт экен. Ким жагат ырчылардан? Нурлан Насип. Нурлан Насипке азыр барам да, эмне деп айтып коеюн? Кандай? Кандай дейт? Кандай? Жакшы. Сборныйдын баары тренировка кылып жүрсө, сиз тойдо жүрөсүз. Кошумча канча алып келдиң? На русском. Кошумча канча? Бруно Марс качан келет Кыргызстанга? Нурмат экөөңөр жөнүндө айтып атышпайбы, ошолор чынбы? Алғашқы неге бөлімін документін өз өкіміздердің қолдарыңызға қарамады болып сәдетіңіздер. Бардык айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Мен барып эртерээк өзүмдүн пакетимди толтуруп калсам, операция пакет башталды. Эң оригиналдуу белек ким берди? Ошо айда эже. Ошо шеше эле болду экен. Бүт конверт. Калганы бүт конверт. Конвертти ачсаң төшөктү. Диванны телевизор. Бирок кантип шкаф салса да. Бирок ошол айда эженики чын эле мындай отличаться этти. Анткени качественный турецкий жакшы белье экен. Аябай мактап аткан. Мен жаштарга аябай керектүү нерсени алып келдим деп аябай мактап аткан да. Бир эле ошол киши андай өзгөчөлөнгөн. Калган баары Кудайга шүгүр, эч ким конверт алып келген жок деп дагы айтпайбыз, анткени
чындыгында досторубуздун баары, биздин ушу катташыбыздын баары Абкашевдер. Кичинекей оюнубуз бар. Майда чүйдө оюн. Майда чүйдөт. Мындай. Оюн деле эмес да. Оюн деле эмес. Аз да болсо көптөй көрүп деген. Хорошо. Мен эмес деп аталат. Мен кандай суроону берем? Экөөңөр тең бир убакта карточканы көргөзүшүңөр керек. Бири-бириңердикин карамай жок. Ким үйдө кожоюн? Ким Инстаграмда көп отурат? Ким көп кызганат? Мен эмне кылып кызганам сен? Ким сулуураак? Кантип кызарып кеттим. Лучше айтты. Мен эле айтып койду. Ким көп уктайт? Взглядты байкадым. Тамаша. Көрдүң уже баш ийип калды. 2 күндө Бир взглядын эле резко мнениямды өзгөртүп койдум. Менин мнениямда эле жок, бияктан эле тарыхта көптөгөн неме болгон да. Мнениям жок калды. Бир нерсе кылып алып кетелечи деп койбойсуң. Жони менен Адике чал бүгүн кечинде. Жашоомдо чоң ката кылдым. Кимдин машинасы кыйыныраак? Кайсы модель азыр? Мерс Millennium. Мерс Millennium. Айтканда Мерс Millennium. Көрдүңбү? Мерс Millennium эмес да, Мерс Millennium. Ким көп акча табат? Бул жерде дем ким көп акча табат? Мен аябай көп акча табам. Жолдон кетип барат жерден акча тап. Мен көбүрөөк акча тапкан эмес. Кимдин башы Гир да кой. жакыныраак? Кимдин башы какач? Я. Жестко, баш какач? Жок, кудай шүгүр. Экөөбүздүкү тең нормально. Макс деп көтөрүп койлу. Жок, какач. Жаңы эле мактап койдуң эле. Чачың сонун. Кайра резко тура эмес да отурубуз. Ким биринчи кечирим сурайт? Ал жерден ким экен? Ким экен? Мен кечирим сурабайм. Өзүн тумаат көтөрдүң го. Кечирип койчу. Жөн эле, на всякий случай. Кеч койчу, бир аз кеч көтөрүп алып. Кээде мен ойгонуп туруп эле кечирим сурап коем. Вдруг неправильно уктап калгам. Неправильно түштөрдү көрүп коем. Сразу кечирим сурап коем, короче. Мүмкүн алдын ала түштөн кийин бир нерсе кылып аласың. Көзүн ачканда эме патологто кечирип кой. Жакында кечирип кой дегендер бар го. Не, кечирип кой дегендер бар. Ошол чыгарма, ошо Айсулууга өтө эле мындай. Жарашат. Гимн. Тарыхта көптөгөн немелер болгондо бийлик алмашууларчы, мындай 1 жыл, 2 жыл, бирок сеники аябай бат алмашуу болуп тур да, мындай 2 күндө. Мага чейин. Жок, максат калп эле ушинтип айтып берет. Мындай на самом деле анчалык деле ийбейт башым. Неме калп эле элдин көзүнчө башы иймиш болуп койгон үйдө. Наоборот, мындай Максат аферист деп эле салдың го азыр жаңы. мужская стержень. Максат аферист, аты Айбек деп койсоң. Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоок эти менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу. Бери бар. Кто хочет стать миллионером деген. Ошол сыяктуу эле, бирок бизде ким келин болгусу келет деген даярбыз, Мен суроолорду берем, бир варианттарын. Ким мыкты келин деп аталат бизде? Мен чыга турайынбы? Кутай эсеп. Сага эч ким деле көңүл урбай эле жанатым бери. Ладно, мен. Турат, сен кимсиң деп? Мен монтип турбаймбы? Не, сен музыкасы чартуда. Тың. Ошентип жаап алып турсаң, ата бетиңди карайын деген. Биринчи суроо. Биринчи суроо. Максаттын тайкесинин аялы сизге ким болот?
Вариант А жеңе, вариант Б тайке, вариант В доске, вариант Д тажеңе. Тажеңе. Туура жооп тажеңе болот. Тажеге. Кийинки макалды уланткыла. Кайнененин А шыпыргысынан, Б нанынан, В камырынан, Г тандырынан. Камырын. Туура. Экинчи жолу туттуңуз. Кол чабуулар болсун. Красавчик. Третий раунд. Үчүнчү суроо. Максаттын жездесинин баласы сизге ким болот? А братишка, Б жеен, В иничек, Г бөлө. Иничек. Жеен. Я? Ой. Жеен деген кайсы незнакомый. Жин. Жекті қоймаш. Кошумча жардам. Залдын жардамы 50-50. 50-50. Же болбосо кайненеге звонок. Кайненеге звонокту тантайын, э? Алло, мам. Максаттын жездесинин баласы мага ким болот? А вариант. Сармы? Г. Максаттын жездесинин баласы ким болот? Жеен, иничек, Братишка. братишка, Же бөлө. ким болот? Максат. Кайненеси. Мамам так залда сротот. Тайке деген бар беле? Жок. Наянын балдары жейин болот экен. Мага жеен деген. Ушундай. Макул, мам, давайте, рахмат. Сен жана случайно бирок туура таптырсың да. Жеен, да? Жеен туура жооп. Красавчик. Макс өзү билбей туруп. Айтпа, мен жейин дейсиң ғой. Эмне болуп жейин болбой эле мен тайке жейин дегенди билем да просто. Кийинки суроо. Максат бетиң жап. Оозуң жаптым. Ладно. Чайды кандай туура сунуш керек? А оң кол менен, Б сол кол менен, В от души душевно душу, Г эки кол менен. От души душевно. Ондан жаныйда куйса. Жо, эки кол менен да типа. Ондайдан да. Жок, андай эмес, вот так. Эки кол менен. Оң кол менен, э? Туура элеби? Туура жооп оң кол менен. Куттуктайбыз. Чода миллион уттукпу эмне болуп? Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Инстаграмда өзүңөрдүн тоюңарга 2 чакыруу билет ойноткон бул аша чабуу эмеспи? Же ошончолук эле өзүңөрдүн подписчиктериңер жакшы көрөсүзбү? Почему нет да? Бир жетинен ошол мындай эле жөнөкөй эле подписчиктерибиз келип аларга деле кызык, ал жерде канча деген кумирлери бар, мисалы үчүн келип тамак жеп отуруп конок болуп кетсе, кандай сонун да менин оюмча. Биз дагы ошентип ойлонуп, давай биздин деле подписчиктердин бири гифке катышып келип конок болуп кетсин деген эле эме болгон. Анан биз биринчи этап ошондо болсун, экинчи этап тигиндей, мындай деп гифти. Гиф болбосо мен барбай калмак экенмин. Негизинен башынан эле ошо чакырууларды баары киргиз баштаганда бизден каттоочулар жазып баштады, пригласительный сатпайсыңарбы деп. Кадимкиде ошондой суроолор келип баштады. Ошондой пригласительный дейчи, мындай телефондон келип кетели, каякта болот, чакырбасаңар деле сыртынан келип көрүп кетебиз дегендер болду. Ошончолук мындай бизге кээ бир адамдар кызык да, кээ бир адамдар. Жөн эле кызык келип ошо ырчылар келет да, ошолорду көргүм келип атат деп, ошолор үчүн келиши мүмкүн да. Анан ошондон дагы биздин организатор ушундай жакшы сунуш кылды. Биз башында жетишебизби, биз өзүбүз азыр паника болуп, бизди love story тигини тартыш керек. Ошо свадьба күнү эле ойноп салдык. Бүт мен кылып турам. Силер өзүңөрдө менен жаш эметерле деди. Макул дедик. Соңунда Айсулуу Макс келип бергениңерге чоң рахмат. МК шоудо биринчи жолу эмес, уже экинчи жолу отко киргизип атат. Буга чейин Аваз менен Айдана Деканы киргизгенбиз. Бир аз куйкалап койдук. Анча-мынча катуу кетсе кечирим сурайбыз. Алдыда чоң жашоо башталып атат. Ушундай эле күлүп жайнап жүрө бергиле дайыма. Жакшы болуп атабы, проблема болуп атабы, эч кимге билгизбей элечи калпы. Баары сонунда элечи. Келип бергениңерге чоң рахмат. Аябай сонун кызыктуу маек болду. Силерге кургол кетирбей, биздин атайын демирчүбүз бар. Салих колбасасынан
Как раз. Сонун мындай. Рахмат чоң. Салат. Көтөрдү го. Анан келген коноктор дагы жөн келишпейт. Биздин көрүүчүлөргө белегин таштап кетет. Биздин оюбузча ар бир адамдын эле өзүнүн бир жеке иштери бар, же бир туугандарынын иши бар. Ошондой бир жумушыңарды биз өзүбүздүн Instagram баракчабызда колдогонго Бир бекер пост. Кандай пост болсун? Уят болбосун. Уят эмес, бир жакшы мындай бир бизнес. Не да, бекер пост болду. Любойн тандап аласың. Өзүңөр тандап аласыздар Всё, да. хорошо. Реклама. Ооба, реклама. Бир бекер реклама Айсулуу менен Макстын баракчаларында. Интересный эле болуп атабы? О, Или бирдеме берели. Бере калалы болсун. Бул колбасадан бер. Биринчи жо чындыгында мен оюмча мындай оригиналдуу эле азыркы учурда мындай заманбап белек да. Бул арзан белек эмес. Сен эмне болуп атасың? Арзан белек эмес бул. Дегенде эле болду. азыркы учурда максат жеке ырчы болурдап жүрөт, бирок көпчүлүгү дагы эле бул кайсы максат эле ким эле деп адаштырып атат. Максат нон-стоп, максат нон-стоп деп. Ошон үчүн азыр максатка жаңы ат ойлоп табабыз. Сахнага чыкканга азыр эң оригиналдуу, эң жаккан вариантка биз максат менен Айсулуудан бир пост белек беребиз, рекламалык. Ошон үчүн жазгыла варианттарыңарды биз окуйбуз, силерге белекти беребиз дегендей. Силер менен мен Мыктыбек Мукаев, эң мыкты шоу. Бизде бүгүн конокто Айсулуу Молдалиева жана ошондой эле Максат Молдалиев. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнөт жан дүйнөң өзү. Бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо.